Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин 27-июнда боло турган жыйынынын күн тартибинен коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорун алып салышты. Буга чейин аталган мыйзам долбоору биринчи окууда каралаары кабарланган. Жогорку Кеңеш 30-июнда каникулга чыгат. Конституциянын 77-беренесине жана Жогорку Кеңештин регламентинин 34-беренесине ылайык парламенттин сессиялары сентябрдын 1-жумуш күнүнөн башталат. 2022-жылы Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова 2016-жылы каралып, колдоо таппай калган бейөкмөт уюмдарга чет элдик агент макамын берүү сунуштаган мыйзам долбоорун кайрадан демилгелеген. Документте бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жана мамлекеттик каттоону жөнгө салган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталган. Юристтер бул мыйзам долбоору өлкөдөгү сөз эркиндигине, жарандык жана саясий укуктарды жайылтуу менен алектенген бейөкмөт уюмдардын ишине коркунуч жаратаарын белгилешкен. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 19-майда каттоого алынган. Мыйзам долбооруна демилгечи болгон топтор бир катар депутаттар чыгып кетти. Тазалык муниципалдык ишканасына өзүнчө эвакуатордук бригада бекитилди. Бул тууралуу ишкананын жетекчиси Рамис Алиев билдирди. Эми таштанды челектердин жанына токтотулган автоунаалар айып короого киргизилип, айдоочусуна айыппул салынат. Тазалыктын кызматкерлери эвакуатордук бригадага автоунаа жолтоо болуп жаткан даректерди жөнөтүп турат. Алиев Бишкек кайгул милициясынын башкармалыгынын жетекчиси Авазбек Досовго көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстан волейбол боюнча курама командасы Борбор Азиялык волейбол ассоциациясынын улуттар кубогунда 2-нчи орунду ээледи. Турнир Чолпон-Ата шаарында 18-июндан 25-июнга чейин өткөн. Ага Кыргызстан, Өзбекистан, Түркменистан, Иран, Монголия жана Непал командалары катышты. 7-нчи болуп Кыргызстан жаштар командасы катталган. Бардык турлардын жыйынтыгы менен кыргызстандык команда күмүш медаль тагынды. Финалда Иран волейболчуларына 1-3 эсебинде утулуп калган. Белгилей кетсек, Иран командасынын курамын жаш оюнчулар түздү. Турнирдин жыйынтыгы боюнча Иран 1-нчи орунда, Кыргызстан 2-нчи орунда, Монголия 3-нчү, Өзбекистан 4-нчү, Түркменистан 5-нчи, Кыргызстан жаштар командасы 6-нчы, Непал 7-нчи орунду ээлеген. Москва шаарында дүйшөмбү күндү дем алыш күн деп жарыяланды. Бул тууралуу шаар мэри билдирди. Анда тургундарга кайрылып, шаар ичинде кыймыл аракетти болушунча чектөөнү өтүндү. Москва шаарында контртеррордук операция жарыяланды. Кырдаал татаал тобокелдиктерди азайтуу максатында оперативдүү штабтын алкагында дүйшөмбүнү жумуш күн эмес деп жарыялоону чечтим. Мүмкүн болушунча шаарды кыдыруудан баш тартууңуздарды суранам. Белгилүү кварталдарда жана айрым жолдордо кыймылды жабууга болот, деди шаар. Ал эми бийлик органдары жана ишканалар, аскердик өнөр жай комплекси, шаардык кызматтар иштейт. 25-июнда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Коопсуздук кеңешинин кезексиз жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу Акорда сайты маалымдады. Жыйын Орусиядагы кырдаалга байланыштуу уюштурулган. Расмий билдирүүдө бул окуялар Орусиянын ички иши, бирок казакстандыктар дос өлкөдөгү кырдаалды тынчсыздануу менен кабыл алышты деп айтылат билдирүүдө. Касым-Жомарт Токаев согуштук аракеттерди токтотуу боюнча жетишилген макулдашууну кубаттаган. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкөдөгү каржы экономикалык туруктуулукту, ошондой эле казак жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга зарылчылык белгиленди. Президент бардык ведомстволордун жетекчилерине кризистик кырдаалдын мүмкүн болуучу коркунучтарына жооп берүүгө даяр болууну тапшырды деп айтылат билдирүүдө.